Саламатсыздарбы, эжекелер, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Биздин мугалимдерби? Ош шаарынын Жапалак айылдык аймагына караштуу Жоло Мамытов атындагы орто мектебине 300 орындоо кошумча корпустун курулушуна расмий түрдө мезгил кутузу салынды. Салтанаттуу иш-чарага Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев, Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Кудайбердиев, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Болотбек Баятов, тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилери, билим берүү тармагынын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Ош шаарынын мэри калаада жүрүп жаткан бардык аракеттер менен билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулат деди. Быйыл болсо мектептер боюнча жакшы жаңылыктарыбыз бар. Анткени президент жана турукташтыруу фондунан 10 мектептин курулушу башталды. Биз азыр мэриянын бардыгын бузуп, тазалап курулуш министрлигине өткөрүп берип атабыз. Андан сырткары биздин өзүбүздүн мэриянын жанагы капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу курула турган мектептер бул 3 мектеп. Андан сырткары бала бакча бар. Мына ушинтип быйыл жылдага салыштырмалуу бир топ эсе көп мектептерди курулушун баштайбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө айтылгандай, жаңы окуу имаратынын пайдубалын түптөө бул балдарыбыздын билимине, келечегине салынган маанилүү инвестиция экендиги белгиленди. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Кудайбердиев аталган аймактын жашоочуларынын сунуштарын эске алуу менен бул мектептин кошумча окуу корпусунун курулушун жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн айтып, аны чечүүнүн жолдорун тиешелүүлөргө жеткирип келгендигин белгилеп өттү. Негизинен шаардын инфраструктурасы, шаардын чет жак абелинде жайгашкан айылдарды мен өзүм шайлоо компаниясында жүргөндө да көп айтып жүрдүм. Шаардын ичине эле баардык нерсени, паркты улообу, жакшы нерселердин баарын эле шаардын ичинде, центрине эле топтой бербестен, шаардын чет жак абелинде жайгашкан конуштарга дагы мүмкүнчүлүктү түзүп беришибиз керек. Инфраструктураны жакшы кылып, жакшынакай мектептерди, парктарды, спорт залдарды, ошол нерселерди куруп беришибиз керек. Ошондо биздин элибизге мүмкүнчүлүк пайда болсо, шаардын ичиндеги тыгындар жок болот. Шаардын ичиндеги ар түрдүү көйгөйлөрдүн, маселелердин баардыгы акырын-акырындан ушинтип чечилип келет деген ниет менен биз ушундай элдердин көйгөйлөрүн чечебиз деген ойдомун да. 575 кожолук 4000ге жакын эл жашаган Төлөкөн айылында мектеп тартыштыгы орун алып келген. Андыктан кошумча корпус куруу зарылдыгы болгон. Адам көптүгүнө байланыштуу деп кабарлар жеткизген эмесинен ушу жыйынтык чыгып, ушу республиканский бюджетке биздин мектептин жарым корпусу кирип калды. Кудай кааласа дагы ушу биздин келечек ушу жаштардыкы, ушу жаштарга биз ушунчалык билимге кызыгуусу жакшы болуп атканына байланыштуу биз дагы ушуларга шарт түзөбүз деп аракет кылдык. Буюрса жакшы, ушу мамлекетибиз өнүгүп, ушу биздин мектептер дагы жаңы салынып, кудай кааласа дагы келечекке мындай жакшы мындай инсандар, билимдүү инсандар көбөйүшүн ошо болсун деп биз да ошо иштеп колубуздан келишинче аракет кылдык. Кыргызстанда билим берүү тармагынын мыктыларын аныктоо үчүн жыл сайын жылдын мыкты мектеби, эң мыкты мугалим жана жылдын мыкты бала бакчасы жана башка сынактар өтөт. Сынакка шаардык, облустук мектептер катышат. Республикалык деңгээлде өткөн буга чейинки сынакта Төлөкөн айылындагы номер 32 Жоло Мамытов орто мектебинен барган команда эң мыкты инновациялык мектеп наамын алып байгелүү кайтып келишкен. Мектеп директору билим берүүгө көңүл бурулуп келүүдө, ошол эле убакта шарттардын түзүлүүсү зарыл деп эсептейт. Быйылкы жылы быйыл проектке кирип, мектептин кошумча корпусу бүткөрүлүп турганы турат. Аны менен кошо ошол биз күтүп аткан жыйындар залы, ашкана, библиотека, мектептин ашканасына зарылдык болгондугуна байланыштуу башталгыч класстардын ысык тамак менен берүү максатында атайын 2 классты эле бекитип алып, Мерсиканын проектисине кирүү максатында мектептеги жаштардын шаардын Төлөкөндүн жаштары менен биригишип, жаштар идея көтөрүшүп, ушул бир жерге 3 километрге сууну тартып кирип эле ошол менен Мерсиканын колдоосу менен мектептин 2 классын бөлүп жаап, ошол ашканага болуп калган. Анан чыныгы ашкана өзүнүн талабына жооп бере турган ашкана именно ушул тарапта болчу. Бүгүн аябай кубанып атабыз. Мектептин бүгүнкү күндө ушул жаңы конуштардын саны көбөйдү. Мектепте окуйм деген окуучулардын, ата-энелердин мукташтыгы көбөйдү. Ошол мукташтыктар бүгүн чечилген турат. Быйыл өлкө башчысынын демилгеси менен республикалык бюджеттин эсебинен Ош шаарында 10 мектеп, шаардык бюджеттен 3 мектеп, бала бакчалар жана социалдык багыттагы объектилер менен жалпысынан 15 объект курулары маалымдалды. Мындан сырткары жеке мектептерди курууга ниеттенген ишкерлерге бардык шарттар түзүлүп, ар тараптуу колдоо көрсөтүлөрү айтылууда. Бул аракеттер шаардагы мектеп орундарынын тартышсыздыгын жоюуга багытталган. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.